Ошол умра сапарында көбүнчө сизде кандай сезимдер болуп атты? Коркуу же тынчтыкпы же шүгүрчүлүкпү? Умра сапарына эң биринчи Аллах Таалага келатканда ушунчалык бир шүгүрчүлүк айттык. Аллага шүгүр, Аллах Таалага мактоолорду айттык. Андан сырткары ушу келатканда ушу коркуу сезим болду. Ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген динин ушул биз жеткизе алдыкпы? Пайгамбарыбыздын аманатын жеткиздикпи деп ушунчалык бир сезимдер болду. Ушу келатканда ушу Жидда шаарына түшкөндө өтө катуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баскан исин пайгамбарыбызды бир элестетип, ушунчалык бир жүрөгүбүз толкунданып, бир чети коркуп, бир чети сүйүнүп, Аллага шүгүр айттык. Аллах Таала ушу мүмкүнчүлүк берген себебинен ушул умра сапарына келатабыз деп канча деген адамдар ушу айылдарында, шаарларда канча деген бир туугандар ушул умра сапарына, ажылык сапарына келебиз деп канчалык ушунчалык бир күткөн. Бирок Аллах субхана ва таала кимди чакырса, Аллах Таала кимди чакырса ушул умра сапарына келет экен. Кимди чакырса Аллах Таала ажылыкка барат экен. Эң негизгиси Аллах Тааланын өкүмүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт тарихасы менен жашай турган болсок, Аллага көп ибадат кылып, Аллах Тааладан көп сурайлы. Анан Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет экен.